Ертең кемпе келіп алып кетеді сені, Мика. Мен уже чалып айтып қойдым балдарға. Гыкиеммеңа чымна, гыкиеммеңа дана ташиңа коттондо кошонгондо. Камчыбек Ташиевке тил тийгизген жаран кечирим сурады. Социалдык тармактарда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке тил тийгизген жарандын видеосу пайда болгон. Көп өтпөй видеодогу жаран кечирим сурап, кайрылуу жасаган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Мен Кудайбердиев Мирлан 1982 жылы Төгөлгөн Токмок шаарында Садыргы Нуркожоевден, Камчыбек Ташиевден кечирим сурайм. Баягы ичип алып кичине туура эмес сөздөрдү сүйлөп коюптурмун. Баардык кыргыз эл менен кечирим сурайм. Эмпиде экинчи мындай кайталанбайт. Баарыңыздардан кечирим сурайм. Келгенине аз эле убакыт болгон. АКШда 59 жаштагы кыргызстандык каза болгону айтылды. 25 март күнү Филадельфия шаарында жашаган кыргызстандык жаран каза болду. Бул тууралуу АКШдагы кыргызстандыктар жазып, сөөгүн мекенине жеткирүү үчүн акча топтоп жатышат. Маалыматка караганда маркум 59 жашта болчу. Күтүүсүздөн жүрөгү токтоп, бул дүйнө менен коштошту. Маркум жубайы менен Америкага келгенине аз эле убакыт болгон. Үй бүлөсүн багып келген жалгыз адам эле. Учурда анын денесин Кыргызстанга жөнөтүү жана жубайына жардам берүү максатында каражат чогултууда деп айтылат маалыматта. Азырынча Тышкы иштер министрлиги маалымат бере элек. Булак Сереп Кежи. Кичине баланын атам жокто бизди коркутуп атат деген видеосу тарады. Видеодо кичине баланын атам жокто келип бизди бул адамдар коркутуп атышат. Азыр видеону СНБга УКМК дегиси келсе керек, жөнөтөм деген үнүн угууга болот. Машинада 2 адам отурат, бирок алардын ким экени жөнүндө видеодо сөз болгон жок. Папам жокто мына. Келип алып мына коркутат бизди. Мына номерин көргөзөм азыр. Мына огу кишилер келип алып бизди коркутат. Папам жокто бизди. Мен азыр соттун решениясын бүткөн сотту деген ичагы эле. Бизди колуна коркутуп мына. Ошону акырын түшүндүрүп коюп биз кетебиз. Ой, түшүндүрбөй эле койгон, аны деген ошо пропорцияда түшүндүрүп койгон. Түшүндүрө албайт да. Түшүндүрө алат, адвокат да түшүндүрө алат. Мен абаларым бүт эле. Информацияны үстөп текшерип берет. Маған барын түшүрүп текшерсең. Мына азыр СМБга жиберем. Мамаңды чакырып койчу. Кандай мамаңды? Мага жокто адам. Мамасы стап кеткен, эмне кылып аласың? Келип алып кыйын болуп жүрөм. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Түрмөгө дрон менен байыңгизат ыргытууга аракет кылган жаран кармалды. Бишкек шаарында жаза аткаруу мекемелерине учкусуз учуучу аппараттар аркылуу байыңгизат жана мыйзамсыз буюмдарды жеткирүүгө аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Шектүү катары 2005 жылы туулган жаран кармалып, аны тинтүү учурунда өзгөчө жыты бар кара күрөң түстөгү зат табылган. Андан соң анын жашаган жериндеги тинтөөдө жалпы салмагы 3 кг 84 грамм болгон байыңгизат скотчко оролгон 2 баштык табылган. Мындан тышкары тинтүү маалында дрондор да алынып, шектүү аларды түрмөгө байыңгизат жана башка тыюу салынган буюмдарды ыргытуу үчүн колдонуп жүргөнү аныкталды. Учурда тергөө амалдары уланууда. Ал эми экспертизалар дайындалып, шектүүнүн башка кылмыштарга тиешеси бар жогу такталууда. Ысык көлдө өлгөн аккуулардын ичинен кайырмактын илгичи тордон өзүндүлөр табылган. Жаратылыш ресурстары экология министрлиги бул боюнча иликтөө баштаганын билдирди. Ведомство канаттуулар браконьерлердин да курмандыгы болушу мүмкүн экенин божомолдоду. Аккуу суу өсүмдүктөрүнүн тамырлары жана балыр менен азыктанат. Алар тамагын негизинен тайыз жерлерден таап жейт. Терең жерлерден тамактана албайт. Эгерде адамдар аларга өтө жакын келсе коркуп, тереңирээк сууга кетип, ал жактан да азыктана албай калышат. Узак жол жүрүп келгенден кийин алсырап, ачкадан өлүп калуу мүмкүн, деди орнитолог Сейит Казы Сагынбаев. Адис аккуу жапайы куш болгондуктан аларга жем чачуу туура эместигин, эң негизгиси канаттууларды коркутпай, жайына коюу зарыл экенин белгиледи.
Министрлик экологиялык мыйзам бузуулар болсо 108 номерине кабарлап коюуну суранат. Ала Тоо аянтында 30-июнга чейин тынчтык митингин өткөрүүгө тыюу салды. 26 мартта 1 май райондук соту 1 май акимчилигинин тынч чогулуштарды өткөрүү жерлерин чектөө жөнүндө чечимин мыйзамдуу деп тапты. Ошентип 30-июнга чейин Борбор каланын борбордук бөлүгүндө тынчтык митингдерди өткөрүүгө тыюу салынды. Булак Назар Ньюс.